Идеалдуу эркектин келбети дегенде көпчүлүк чымыр денелүү, булчуңдары буруйган мырзаларды элестетишет. Албетте бардык эле мырзалар мындай дене түзүлүшкө ээ болууну кыялданышса керек. Кышкысын калың күрмөнү кийип алып келбетиме жаздан баштап кам көрөм дегендер да бар. Бирок бул ой жаңылыштык экенин эскерте кетмекчибиз. Кышкысын спорт менен машыксаңыз бир чети үшүбөйсүз, экинчи жагы сасык тумоо жана башка дарттардан алыс болосуз дешет адистер. Өзүнө жыл бою кам көргүсү келген мырзалар үчүн атайын машыгуу залдары да бар. Бирок баарынын эле ал жакка барууга убактысы болбойт. Мындан улам убактысы тар. Ошол эле учурда чымыр денеге ээ болгусу келгендерге пауэрлифтинг боюнча спорт чебери Бекжан Үсеналиев кеңеш берет. Каарманыбыз Бекжан Үсеналиевдин айтымында дене булчуңдарын чыңдоо үчүн алгач туура тамактануу керек. Антпесе максат кылган нерсеге жетпей калышыңыз толук мүмкүн. Туура тамактануу бул машыгуудан да биринчи орунда турат да. Кандай тамактансаң, дене түзүлүшүң ошондой болот. Мисалы, булчуңдарды өстүрүш үчүн белковый тамактар жеш керек. Белковый тамактарга бул эт азыктары кирет. Балыктын түрү, тоок, жумуртканын жана агы, ошолорду көбүнчө тамактаныш керек да. Анан жер жемиштер. Изилдөөлөргө караганда спорт менен алектенген адамдын кан айлануусу жакшырып, сөөктөрү бышык болот. Ошондой эле ар түрдүү оорулардын алдын алып, ашыкча салмак кошуудан арылтат. Төмөндө каарманыбыз үй шартында булчуң чыгаруунун сырлары менен бөлүшөт. Приседание бул деген негизи биздин спортто эң негизги нерсе да. Аны ошо үй шартында да кылсак болот. Мисалы, мына буттун астыңкы булчуңу, арткы булчуңу, анан жамбаш булчуң чоңойышын, белди түз кармайбыз. Анан бутту на ширине плеч коебуз. Анан мына отуруп кайра турабыз. Отурганда пол параллелден кичине ылдыйраак түшүш керек бут. Мына. Отурганда дем алабыз деп, дем толтурабыз. Кайра турганда үйлейбиз. Эң негизгиси туура дем алыш керек. Демди алабыз, кайра дем чыгарабыз. Ушундай кылсак, бутуң булчуңдар өсөт. Эгерде өзүң бесиң ушинтип күндө эле кыла берсең, жеңил болуп калса, оор нерселер болушу мүмкүн. Таш же болбосо жанагы эле гантель. Аны мындай алып, анан мына минтип отурсак болот. Негизи эле ар бир адамдын үй шартында бул гантелдерди сатып алса болот. Бул мындай болбосо дагы азыр базарларда сборный, разборный гантелдер бар да. Каалашынча көбөйтүп, каалашынча кичинетип аласың. Эгерде мындай кылсак, бул болсо бул колдун булчуңунун пик деп коет. Ички жагы. Бул болсо булчуңдун астыраак жагын чоңойтобуз. Ал эми мындай молот деп коет бизде. Мындай упражнение кылганда бул болсо колдун капталкы булчуңу. Ошондо колдун сырткы булчуңу деп койсок болот. Сырткы булчуңу чоңоет да. Үй шартында колдун арткы булчуңуна ушул эле гантелдерди бир колдоп кылсак болот. Бул колдун арткы булчуңуна. Эгерде кол кээ бирлердики көнбөгөн болсо, кол кыймылдашы мүмкүн. Ошондуктан колду кармайбыз. Анан мына өйдө ылдый. Эми колдун арткы булчуңуна дагы үй шарты болсо, эгерде стол болсо, диван болсо, мындай коюп, анан бутту коюп алып, ылдый түшүп, кайра өйдөгөндө колдун арткы булчуңу көтөштүйт да. Мындай кылганда. Муну дагы терең отуруп, кайра толук көтөрүлөбүз. Плечи деп коет. Плечинин дагы 3кө бөлүнөт.
алдыңкы капталка, анан арткы болуп. Аларды айта кетсек, кичине жеңилирээк вес алабыз. Аларга жана колду качать эткенден кичине жеңилирээк болсун вес. Махи деп коет. Махи в сторону деп коет да. Капталга көтөрөбүз, кайра акырыраак жүрөбүз. Капталга көтөрөбүз, кайра акырыраак жүрөбүз. Ушинтип плечинин каптал булчуңдарын чоңойтабыз. Плечинин астыңкы булчуңун чоңойтуш үчүн астыга көтөрөбүз. Астыга. Көтөргөндө капталга көтөрбөстөн, мындай астыга, бет жака, маңдайга көтөрөбүз да, кичине колду слайдтетип. Эми эле ушул вес менен плечинин далдын аркы булчуңун чоңойтуш үчүн, арткы булчуңун чоңойтуш үчүн мына. Түрлөрү көп да отжиманиянын. Ар бир отжимания ар кайсы булчуңдарга кетет. Бирок эң негизгиси төш менен трицепске. Азыр мен колду кенен алып кылалы. Колду кенен алып кылганда бул төштү жаят, анан көбүнчө ушу төш иштейт да. Анан бул отжиманиянын дагы узкийи бар да. Колду ичке алып, анан кылабыз. Мында көбүнчө трицепс иштейт, колдун арткы булчуңу. Анан төштүн ортосу. Ар бир эле үйдө мындай коврик болбосо дагы бир астыңа өтүп кетпеш үчүн бир материалдар болсо керек. Ошолорду астыга жөлөп алып, астыга төшөп алып, анан мындай кылабыз. Бутту кичине ийип алып, бул пресс. Ошондо кылганда тулку бойду эле көтөрбөстөн, бутту дагы кичине неме кылып турабыз. Пресси чыйралтабыз. Эми ар бир эле үйдө турник брусья жасап койсо болот. Квартираларда стенага орнотушат, частный үйлөрдө огородунда болот го дейм. Брусья менен төштүн астыңкы бөлүгүн чыгарсак болот, анан колдун арткы бөлүгүн чыгарабыз да. Мында дагы муну кылганда мына туура түшүрүп, мында да түшүп атканда дем алабыз, кайра көтөрүлүп атканда дем чыгарабыз мына. Ал эми турник бул болсо белге кетет. Бул деген крыльяга, кыргызча айтканда канаттарга кетет да. Канаттарды жонойтуп, анан широкий кылат. Кармаганда мындай канчалык шири болсо, канчалык жазы кармасак, ошончолук жакшы. Мына. До конца жүрөбүз. Аябай деле көтөрүлүп кереги жок. Мына. Главное, мышцаны чувствовать этчиз керек да. Элибизде спорт ден соолуктун булагы деп бекеринен айтылбаса керек. Андыктан чың ден соолукта узак өмүр сүрөлү дегендер спорт менен машыгалы.